Анан өзүмдөн да бир жүрөгүмдө бир неме пайда болду. Ушул талаш оңолмоюнча бир Кыргызстан оңолбойт го деген. Анткени ошол 30 жылдан бери 11 миллион экспорт импорттон налог түшүп турган болсо, биз 18-жылы ошону 143 миллионго көтөрдүк да. Пландар болсо чоң аткарайык, ошол силерге аты калсын, бирок эл юзгө иши калсын деп туруп сурандым, келгендер менен жумуш кылдык. Мына 2018-жылы биз 2000 жумуш орун түздүк да Таласта. Хотя бир 3 кишилик жумуш орун болобу, 5 кишилик, 10 кишилик жумуш орун болобу, айтмам, обязательно мага келсинчи, любой жардам берем деп. Списоктор аны иштесе сразу эле чыгат. Мен ошону айтып кетпедим. Ким ошого мен байлыгым ушундай келсе мен готов. Любой жерден доверенность жазып кол коюп бердим. Биз биринчилерден баштап салдык. Таласты наркы башынан да, берки башынан да жаптык. Көрүп аттык эми кээ бир немелерде деле биз кылган ишти, эс чынын айтсам, өкмөт бизден бир 20 күнгө кечигип жазып атты да. Салам достор, YouTube каналымдын жана Instagram баракчамдын катталуучулары, Атажан Назира Бердиголова. Бүгүн биздин төрүбүздүн коногу баарыбызга белгилүү болгон элдик губернатор деген атка конгон Талас областынын экс-губернатору Марат Мураталиев. Саламатсызбы агай? Кутмандуу кечиңиз менен. Кандай жүрөсүз? Жакшы, Кудайга шүгүр, өзүңөр кандай? Рахмат, бизде баары жакшы. Кызматтан кеткенден бери жок болуп кеттиңиз. Чет мамлекетке кетип калдыңызбы? Чет мамлекетке кеткен жокмун, берде эле болдум. Бишкекте болдум. Баягы 3 жыл иштедик, 3 жылдан ашыгыраак. Кичине ден соолукту карап, анан ошолор менен заниматься этип үйдө бала чака менен. Демек, 1 жыл бою өзүңүзгө кам көргөн турбайсызбы? Азыркы дем күч менен эми алгач эле маегибизде мен мындан баштагым келет да. Элдик губернатор. Бул бардык эле губернатор андай атка конгон эмес да. Анан сиз кантип эле ошондой лакапатка конуп калдыңыз? Бул элдик губернатор деген наамды мага элим берди өзү. Действительно, мен өзүм да не ожидал ошол кезде. Биз бир мероприятиеде жүрсөк, чакырып калышты Талас районунда. Бир ресторанда мероприятие болуп атыптыр. Ошол жерге барсак, бизде Канымжан деген эжебиз бар, акын. Чакырып отурганда, неожиданно они мне чыгышып, Марат Молдон, сиз туура түшүнүңүз. Сизди биз мына ушунча эмгек кылып атабыз, көрүп атабыз. Биз сизди элдик губернатор деп тааныдык деп, они мне там ленту одели, эмени. Ошентип бардык Таласка элдик губернатор болуп, эми бунун баары биздин эмгегибиз болуш керек, мээнетибиз болуш керек. Ошону көрүп, ошону баалаган ак калпакчын аталарыбызга, ак элечек апаларыбызга действительно жүрөгүмөн терең ыраазычылыкты билдиргем. Адандан ары биз уже күчтөнүп алып, дагы алдыга область тартканга, ийгиликтерге жеткенге көп иштер жасадык десем жаңылышпайм го дейм. Сиз айтып калдыңыз, талыкпас эмгек депчи. 2017 жылы сиз Талас областына губернатор болуп шайланып бардыңыз. Андан бери толугу менен 3,5 жыл иштедиңиз. 3 жылда эмнени жасай алдыңыз, Марат мырза? Буну жазадым, Назира деп атап өтсөңүз. Эми мен 2017 жылы Талас областына ыйгарымдуулуктуу өкүл болуп шайланып бардым. Ошол күндөн тартып, эми мен өзүм Таластан чыкпай ошол жерде иштеген адаммын. Таласта көйгөйлөрдү ичинен көбүн билчим. Кандай кылсак биз Таласты алдыга алып чыгып кетебиз. Анан өзүмдөн да бир жүрөгүмдө бир неме пайда болду. Ушул Талас оңолмоюнча бир Кыргызстан оңолбойт го деген. Анткени Айкөл Манас атам жерлеген жер. Ошону жүрөгкө бекем тутуп, анан элим менен чогуу иштедим. Ошол 3 жылдан ашыгыраак иштеген эмгегимде мен действительно элиме ыраазычылык билдирип кетем. Бул бир эле жетекчинин колунан эмес, ошо эл менен чогуу иштеп, биз ушу мен да тынбай ар бир айылдарды кыдырып, элге чыккан себебинен эл мени колдоп, ушу элим менен бирге биз көп нерселерди мамлекеттик бюджеттен тышкары иштер жасаганга жетиштик да. Эми азыр инфраструктураны алабызбы, медицина тармагынан алабызбы, Кудайга шүгүр, көп жанагы айыл чарба тармагынан алабызбы, көп иштер жасадык десем жаңылышпайм. Эң эле мындай примерлер, мисалы үчүн айтышып атпайбы, 30 жылдан бери деп. Ушу мен 2017 жылы ыйгарымдуулуктуу өкүл болуп барганда эң биринчи эле баягы налоговый системада көп налогдор түшпөйт. Аны көрүп эле жүрчүк. Ошондо бизде Талас районунда, Манас районунда Чоң Капка деген постубуз бар, өткөрмө постубуз. Ошол жерде экспорт импорттун немесин налогдорун карап көрсөм, ушул баягы 30 жылдан бери эле айтышып атпайбы? Ал жер коррупцияга малынып эле калган болуш керек, э? Примерно эми аерде контрабандалар болгон. Эми ошол жерде күрөш жүргүздүк. Мен ошо учурдан пайдаланып биздин Талас областынын прокурору Гүлмира Нурлинбековага да ыраазычылык билдирип кетем, ГКМБнын начальниктерине чогулуп, баарын чогултуп, анан ошол жерде биз тартипке келтирдик да. Эми негизинде көп айыр күрөштөр болду, бир 6 айдай кыйналдык. Бирок ал негизин берди. 2018 жылы
ошол 30 жылдан бери 11 миллион экспорт импорттан налог түшүп турган болсо, биз 18-жылы ошону 143 миллионго көтөрдүк да. Это 143 миллионго көтөрдүк. 2019-жылы уже эл үйрөндү, уже жанагындай контрабанда деген немелер таласта көбүнчө токтоду. И элдер баягы налогторду өз убагында тапшыргандан 2019-жылы где-то 174 миллионго дагы көтөрдүк. 2020-жылдын 6 айы менен где-то 200 миллионго жакын налог түшкөн. Чогулуп мен ошол чоң капка постунан мамлекетибизге мына 500 миллиондон ашык налог түшүрүп бердик да. Бул чоң эмгек болду. Бул деле ошол 30 жылдан бери кылынбаган ишти жасадык да бир жагы. Экинчи жагы айыл чарба тармагы деп атпайбы. Бул примерлерде чоң примерлер. Айыл чарба тармагында мисалы үчүн суу жетишпейт. Союздун убагында биздин Талас областында 78 БСРлер курулган да. БСР деген бул эми бассейн суточного реагирования деп коет. Ал баягы сууларды күндүз түндө топтойсуң, күндүз бересиң, а күндүз калган суу башка дыйкандарыбызга кетет. Эми действительно ал көйгөй болчу. Аны ошол жерде айыл өкмөт башчылары ар дайым эле мамлекетке жазып келген, анын стоимасы баягы капитально кайра ремонттон өткүзүп, суу топтой турган жайды коюп бериш, жада 2,5 миллиондон 3,5 миллионго чейин экен БСРлердин ремонттору. Чоң кичинекей ар кандайлар болот да. А БДРлер 10,5 миллионго чейин. Сметасы. Эми ал мамлекеттин акча бөлүнгөн эмес, ошолор тура берген. Ошону мен баягы бизде опыт бар, мен сурандым элден. Мен жылында, жыл башталганда элди ар бир айыл өкмөттү кыдырып элден наказ алчу, эмне кылайык деп. Ана ал жерде эмне иш кылабыз деп биргелик деди. Ана элдер наказдарды берет. Аласың ар бир эмеден айтчым, 3-4 чоң наказды бергиле мага ыйгарымдуу өкүлгө. Мен ошону аткарайын, аткара албаганымды силерге келип айтам, эмки жылга калтырайык деп. Биз ошондой эл менен иштедик да. Ошонун негизинен ошол БСРлерди ишке бердик ашар түрү менен. Мисалы айыл өкмөткө айтасың, любой айылга барсаң айтат да биздин БСРибиз иштебей жатат деп. Хорошо, жазайык. Айыл өкмөт сенде барбы? Ошого тыйын, соляркага, топливого. Ой, ошол менен бүтөбү деп вопростор болот. Сен барбы? Бар. Все, калганын биз бүтүрөбүз, иштейбиз. Айыл өкмөттөрдө тыйын, каражаты, топливого бар айыл өкмөттөргө биз алар өздөрү чыгарып атты, жокторго бир фондтордон табып атты. Ошо менен ашар түрүндө биз жана БСРлерди восстановить эттик. Мен экономисттерим айтты, ошондо биз где-то 78ден 3 жылдын ичинде бир 40ка жакын БСРлерди ишке бердик. Ошодон биз мамлекетке где-то бир 160 миллиондон ашык акча экономить этип бердик да. Мамлекеттен, бюджеттен келмек, жанагылар жаза алмак. Это мы сделали сами, ашар түрү менен. Элим жардам берип атты ошол жерде. Кайсыл айылга барбайсың, өзүң башында турасың. Эми мен ал жерде иштегенде бир жагы ыйгарымдуулуктуу өкүлдө болуп иштедим, эл билет. Акимде болуп иштедим, айыл өкмөттө болуп иштедим одновременно. Жаным ал болду. Ну эми кээ бир айыл өкмөттөрүбүз бар, эми опыттары жок, ошолор үйрөнүп атты. Уже бир жылдан кийин уже ар бир райондун акимдери ошо мен көрсөткөн ишти кыла башташты да. Ошонун негизинде мынакей бул эле мамлекетке чоң нерсе келди. Инфраструктура боюнча өзүңөр билесиңер, Таластын азыр башынан аягына чейин освещенный. Көп жерлерде жолдорду жасаганга жетиштик, өкмөттүн жардамы менен, фонддордун жардамы менен. Андан тышкары где-то бир азыр мен точно цифрасын билбейм, где-то бир 500-600 миллиондой инвестиция киргиздик. Бул эми жана араб туугандарыбыз менен, түрк туугандарыбыз менен, өкмөттүн жардамыбыз менен, ошол кездеги спикерибиз Дастан Арыспековичтин жардамы менен биз почти муктаж болгон айылдарга башында фаптарды, мечиттерди салып аттык элек. Анан кийин мектептерге өттүк. Жана эң начар айылдардын мектептерин бүтүрүп, көп иштер болду алгылыктуу. Бунун баарын элибиз көрдү. Ошонун баарын элибиз менен чогулуп аттык да. Бул үйрөнүп калат экен эл деле. Ушу бул каякта жүрбөсөң эми мен тынч эмесмин. Таң аткандан күн батканча то ашууда жүрөсүң, то Таластын баш аягында жүрөсүң. Ушундай иштер болду да примерно. Негизи мындай жакшы экен да, эл менен жолугушуп, жыл башында эл менен баарлашып, эмне кылсак деп, эл ортого салып, ошол маселени биргеликте жасасак, бир жаккадан баш бир жеңден кол кылып, сиз жасап аткан ишти эл дагы көрөт да. Бул жакшы жишан экен. Мага жакты ар бир губернатор сиздерге сунуштаймын. Эртең менен туруп, ар бир айыл электи кыдырыңыздар, анан эл менен ортого салып маселени чечүү абдан жеңил экен. Бул жакшы нерсе. Анан мындай маселе айыл чарбасына кайрылсак, мен ушул билишимче 2018-жылдары маселени көтөрүп чыккансыз да. Төө бурчактын башка дагы түрүн алып келип, экспорттосок, өстүрсөк, анткени акыркы жылдары баамдашымча ушул төө бурчактагы жакшы мөмөсүн бербей калды деп. Анткени жер алмаштырыш керек, башка сортторун алып келиш керек дегенде, ал маселеңиз кандай болуп калды? Көтөрө алдыңызбы, жасай алдыңызбы? Эми 2018-жылы биз аракет кылдык.
Бизде эми Талас областында монокультурага айланып калган да фасоль өзү өбүрчак. Анан бизден ошол фасольдорубуздун мисалы үчүн баягы кара бора зонасы жакшы алгандары 1 тоннадан чуть выше ушундай эле да. Өйдө жакта жерлердин плодородныйраак Бакай Ата району, Талас району ал жерде 3 тоннага чейин алышат да. Эми бул 3 тоннага чейин алган фасоль ошол кездеги баалар менен бул өзүн актабайт да баягы. Анан биз ага эмнени кылдык? Эң биринчи жана фасольдорду тазалап сыртка чыгара турган инвесторлор чакырып көптөр аз салды. Бизде аз Таласта ар бир айылда даже бар да фасольду тазалап, упаковка кылып чет мамлекетке чыгара турган, экспортко чыгара турган. Анан биз Турция менен сүйлөшүп, мен берден Айыл чарба министрлигинен чакырттык, адистерди кандай кылсак болот. Алар бизге предложение берди. Баланча жерде урук бар экен, ушуну алып келсек, азыр сортун не помню, ну фасоль да, типа лопатка деген фасольдордун сорту бар ошондой. Ушуну биз эксек, быйыл өсүрсөк, анан канча сумма керек дешти, мен суммасын таптырып бердим через Бакубат Талас фонду аркылуу. Алар барып алып келишти, эктик. Ошол жылда түшкөн фасольду где-то биздин план боюнча 1 жыл таратсак, экинчи жыл ошол тараткан элдердин баары эгип кошо таратышса, анан фасольдун жана түшүмдүүлүгү көбөйт экен. Дал фасольдун түшүмдүүлүгү от 5 до 8 тонны дейт да, 5-тен 8 тоннага чейин урожай берет дейт да. Эми бул 19-жылы кылынган жумуш болчу, анан 20-жылы уже жана түшүмдүүлүгү былтыр келип 21-жылы эккенге чейин мен эми кетип калдым. Мен оюмча азыр ошол дыйкандар ошол уруктарды эгип атат болуш керек. Эми быйыл эле маловодье болбоду. Мен ойлойм, ушу Таласта көп деле суудан анча кыйналышкан жок болуш керек. Анткени биз баягы көп жумуштар жасап койгонбуз. Анан ошолордун баарын колдонушуп эме кылып кетсе болот. Мисалы Ылдый жакка жана Сарымсак каналы деле почти бүтүп калды. Чоң проект 1 200 000 сомдук проект да. Ошолордун баары ишке ашып, азыр берсе быйылкы жылы урожай эми көп эле жерде начар болду быйыл. Таласта мен азыр угуп атам, вроде не очень жаман эмес, Кудайга шүгүр, жакшы. Фасоль өндүрүү боюнча бизде тазалай турган оборудованиялардын баары бар. Упаковкалай турган оборудованиялар бар, Кудайга шүгүр. Бүт шарт түзүлгөн. Эми бизге переработканын үстүнөн иштешибиз керек. Эгерде жанагындай консерваларды чыгарып, жана эме сыртка жөнөтсөк, это уже будет дыйкандар үчүн кымбатыраак болот да фасольдору. Азыр эми действительно биз жөнөтүп атабыз Турцияга, мировой рынокко чыга албайт экенбиз, биз мировой биржага там диктуют другие. Ошон үчүн биз Турция, Азербайджан ушул где-то бир 50-ге жакын мамлекетке кетет да фасоль ар кандай баа менен. Эми Кудай азыр фасольдун баасы эле кичине-кичинеден көтөрүлүп келатат. Аны своего точно немесин кыла элек, определять элек да. Ушуну кылып, ошого жетсек, Таластын элине аябай жакшы болот эле да. Бунун үстүнөн али иштей турган жумуштар көп. Иштешет болуш керек азыр. Демек, мамлекеттин казынасын күтүп олтура бербестен, мамлекеттен жардам күтпөстөн фондторго демек кыйын менеджер болуш керек экен да, губернатор деле болуш үчүн. Качан акча бөлүнөт бизге, бул жакты жабыш керек, тигил жакты жапыш керек дебей, фондтордон иштеп, же болбосо демирчилерди издеп иштесе болот турбайбы? Бизде өзү Таласта жанагы жер алтын кен иштеп атпайбы, ошол жерден Бакубат Талас фонду бар. Ошол жерден жылына 150 миллион сом түшөт. Ошонун мага чейин 70% кредит менен берилчү элге, 8%, 30% для развития Таласской области деп берилчү да. Анан мен аны баргандан 40% для развития Таласской области кылдырып, 60% кредит түрүндө бересиңер деп беришип атты да. Эми ошолордун баарын үнөмдөп биз азыр жана айтып атпаймынбы, мен инвесторлор келет көп. Чакан мына 2018-жылы биз 2000 жумуш орун түздүк да Таласта. Кантип түздүк аны? Ал мындай түзүлбөйт жөн эле. Мурун кандай болчу? Инвесторлор келет, госрегистрге барат жер маселеси боюнча, адан чыгат, архитектурага барат, бүт жерде эле бюрократия, эртең кел, бүрсү күнү кел, анан мен күтүп туруңуз деп. Мен ошол иштегенден баштап хотя бы 3 кишилик жумуш орун болобу, 5 кишилик, 10 кишилик жумуш орун болобу, айткам обязательно мага келсинчи, любой жардам берем деп. Кечинде келишет, кандай эмне кылайын деп атып, мисалы үчүн сок чыгара турган бир мини завод салам дейт. Же дагы бир мамлекет кылам деген, бир жумуш кылам деген завод, көптөн түрлөрү аяр. Кто чем хочет заниматься да. Анан отур, давай кандай планың кандай, мындай, кандай сага жардам керек. Байке жер немеси иту апуларын дайындаш керек. Хорошо, отур. Сразу эле ошо кетирбей эле архитектор менен госрегистрди чакырам, үчөөбүз отурабыз, сен давай, дорогой, мунун бүт документтерин жазап бер, пока бекер жазап тур. Сен жана госрегистр керектүү документтерин жаза, архитектор иту апуларын баарын колуна кармак.
одновременно акимге чалам ошо көзүнчө мына сага азыр бир инвестор баратат, мини завод салат экен, мисалы үчүн папиропереработка, сливы жардам кыл да ошого кум керекпи, инертный материалдардын баарын дайындап бер, мен көзөмөлдөйм, мен барып турам. Мен обычно күндө эле кыдырчым Таласты. Барам, уже тигил келген инвестор уже он эме кыла албайт да, мен ишенем аз Таласта ошол 2018 жылдан 17 жылдын аягынан 18 жылдан баштап ушу ишкана кургандардын бирөө да мени могу айткан сөзүм неме баарына жардам бердим. Всем помогали. Ошон үчүн биз 2018 жылы 2000 жумуш ордун түздүк. Мында по области алганда билинбейт да, а так мы создали 2000. 2019 жылы 2400 жумуш ордун түздүк. Ошондой эле ишканалар, ошол эле фасолия переработкасы жана эме тазалай турган цехтерди, суу чыгара турган ресторан, там жумуш орду да бар. Ушундай кылып түзүп аттык да. Биз планировать эткенбиз, могу келе 19 жылы да бир уже чоңураак жанагындай швейный фабрикаларды дагы жанагындай бизде көп да азыр слив жанагындай плодокомбинат, эме сокторду чыгара турган чоң неме менен экспортко чыгара турган ушундайга жетишибиз керек эле да. Тилекке каршы мен эме болуп калдым. Аны азыр иштешет болуш керек, муну кылыш керек. Көп жумуштар жасасак болот. Көп жумуштарыңыз кылынбай калыптыр да. Эгерде кайра сунуштаса сизге губернаторлукту барып иштейт белеңиз? Эми азыр иштешип атат, иштесин, ийгилик каалайм мен азыр иштеп аткан жигиттерге. Эми булар деле бөлөк көтөн эмес, өзүбүздүн жаш жигиттер иштеп алып кетиш керек. Тулпар тушунда дейт, мен өз убагымда өзүм кылган жумуштарды кылдым. Анан келечекте эми азыр бир кызматка же бир жерге барып калсак, көп ошо ойлоп калып калган иштерди эгер бүтпөй калгандар болсо, ошону бүтүргөнгө колуман келген жардам баарын кылам. Анткени Кыргызстан биздики, анын ичинде Таласыбыз биздики, Таласты өнүктүрүш керек. Жаңы эле айтып кеттим, Айкөл Манас атам жерлеген касиеттүү жер. Ошол жерди Таласты көтөрмөйүн Кыргызстан. Марат мырза, мындай суроо да, менин билишимче, сиздин бир тууган агаңыз дагы Талас областына губернатор болуп иштеген. Агаңыздын ишин улантым деп ойлойсузбу? Ал сизге бир кеңештерин бердиби? Ай, Марат мырза, мынакей бул жакта мындай кылсаң болот, мен убагында иштегем, мен бул жакты билем кандай экен деп өзүнүн сунуштарын киргизип сизге бир жол көрсөтө алдыбы агаңыз? Менин байкем өзү Москвадан ветеринарный академияны бүтүп келген, Союздун убагында көп тармакта иштеди. Ветеринарияны заведовать этти республиканы, ветеринарный лабораторияны, айыл чарбада замминистр болду, ушу губернатордон кеткенге чейин. Ошол кезде мен байкем губернатор болгон кезде заман башка болчу. Ошол кезде жер үй проблемасы бар болчу. Ошолор менен жүрүп, мен байкем бир жыл губернатор болуп иштеди, карындыктуу өкүл болуп, анда губернатор дейчи. Баягы өзүнүн мысльдерин ишке ашыра алган жок, наверное, жетишкен жок, кыска убакыт болуп калды. Мен алардан да совет алып, мен бир эле өзүм байкемен совет алган жокмун. Мен ошол иштеп атканда бүт мага чейинки кеткен Койсун Абылабек, адан кийинки ага чейинки губернаторлордун баарына айттым, келиңиздер, пландар болсо чогуу аткарайык, ошол силерге аты калсын, бирок элибизге иши калсын деп туруп сурандым. Келгендер менен жумуш кылдык, айтып атпаймынбы? Искендер Айдаралиев байкем менен келип биоорганиканы баштаганбыз Таласта. Азыр ага деле уланыш керек. Это обязательно кириш керек. Бул удобрение биоорганический, денсаулыкка зыян, жана адамдарыбыз жесе таза, экологически таза продуктларды жейт дейм, ошо менен иштесек. Ага деле ишке жүрүп атат болуш керек азыр. Бир жылдан бери аралашкан жокмун, эми азыр акырын киришебиз го дейм. Бардык эле декларацияга өздөрүнүн автоунааларын же бизнестерин толугу менен айтпайт да. Анан эгер текшере келсе, сиздин кандай бизнестериңиз чыкмак? Эл билбеген, биз билбеген. Эмне иш кыласыз? Ишкерлигиңиз менен алектенесизби? Мен 2008 жылга чейин Казакстан Республикада Астанада барып, ушу курулуш иштери менен иштедим. Ал жерде деле Кудайга шүгүр көп иштерди ишке ашырдык. Ошол жерде Астанада Щучинский деген жер бар. Ошол жерде олимпийский городок салынды. Ошонун биз административный зданиясын курдук. Эми ошол жерден опыт алып келип 2008 жылы ишкана ачкам, курулуш ишканасын. Ошол менен иштедик. Таласта өзүнө, Таластын ичинде. Таласта мектептерди курдук, драм театрды курдук, мисалы үчүн Таластагы. Менен драм театр бүткөнгө чейин 15-жылга чейин иштеп, 15 жылдан кийин бүтүрүп кетишти немени. Драм театрды. Азыр Кудайга шүгүр элге иш кылып атат. А так бизнестерин биз билбеген деген мага бир жолу интернеттен жазыптыр. Эми баягы адам болгондон кийин көп жанагындай инвесторлор келет да, сырттан келгенде таанышып, сага келет, анан сен учредитель болуп койчу дейт. Хорошо деп, иш жүрүп келсин да учредитель болосуң. Илгери
Ар Намыс партиясы шайлоого аттанганда жакшы бир иш кылышкан, 6 миллион сомду 5% кредит кылып 6 компания ачкан. Ошол кезде Феликс Шаршембаевич мага ишенишип, мен аркылуу бергизип 6 компания ачылып, ошол жерден жанагындай мен учредитель болчумун да. Ну ал компаниялар жана тигилер берген адамдар иштете албай обанкротиться, ошол эле жылы, андан бери канча жыл өтүп кетти. И их не найдешь, и фирма не закрывается, да, аты жүрөт сенин атыңчы. Ушинтип мага бирөө жазыптыр, сиздин бир интернетке чыккан, сиздин ушунча компанияңыз бар экен, 5 микрокредитный компанияңыз, анан бир түрктөр келип таш майдалага чап келип коюшкан, аерге учредитель болуп, мен баягы иш болуп кетсин дегем да. Мен действительно аларга жардам бербесем, чакырып сурасаңар эле, ни копейки у них не брал, только помогал. Анан мен ошо жазган кишиге жаздым, сен, дорогой, келчи, мен сага ошо болгон фирманын баарын оформить этип берейин через нотариус. Менин убактым болбой атат, сен өзүң ошону оформить этип алчы деп. А так биз азыр ошого чейин курулушта иштедик, но азыр эми кызматка баргандан кийин я бизнесом не занимался. Азыр бизнесиңиз жок. Бизнес жок, азыр отурабыз. Но жанагы списоктор аны иштесе сразу эле чыгат. Мен ошону айтып кетпедим. Ким ошого мен байлыгым же ушундай келсе мен готов. Любой жерден доверенность жазып кол коюп бергин. Ала берсин, пожалуйста. Ковид учурунда дагы бизди аябай таң калтырдыңыз. Региондордо аябай катуу оорушуп атты. Бирок ошол эле талаптарды аткарышып атты, мындайча айткандачы. Эл эшикке чыкпай, баардыгы үйүндө. Анан эле Талас областы ушунчалык бекем болдуңуздар да, ошол жерде ынтымагыңыздарды көрсөтө алдыңыздар. Ковидти кантип жеңдиңиздер? Мага ошол кызык да. Эч ким эшикке чыкпай эле, эч кимдерди киргизбей эле. Жаңы эле экөөбүз бауырлашып айтпадым мен. Баягы элге жакын болуп, мен билбейм ошо. Ишеним болуш керек да, самое главное жана. Эл сизге ишенди, өзүнүн ден соолугуна. Эл ошо бизге ишенип, ушу өкмөт менен тыгыз байланышып иштегенибизден, мен жана ыйгарымдуулук өкүл болуп отурганда эртең менен 8-де келип аксакалдарга айтып койчумун. 8-ден 9-га чейин күтүп тургула, мен сени обязательно кабыл алам деп. 8-де уже келсең аксакалдардын баары отурат. Киргизип, если групповой болсо группасы менен отургузуп, жалгыз кесип отуруп, 1 саатта аксакалдарда ушундай жакшы касиет бар болчу. 9 болду, айнан болду, бул балабызга мешайт этпей, эртең келейик деп. Эми чай берип, сүйлөшүп, эми аксакалдарда эмне проблема? Аз эле проблема да ошону көңүл буруп койсоң, бакуштар сүйүнүп кетет, батасын берип кетет. Бир жайга ошолордун батасынанбы, апалардын батасынанбы, ошо коронавирус илдети келгенде эми алгоритм болуп атты өкмөттөн. Мындай кыласыңар, тигиндей кыласыңар деп. Мен Таласка барганда, билесиңер да, Абу Али ибн Сина деген илгерки үмө бар. Ошонун киносун көрсөңөр, передачасын. Жерде как надо бороться с инфекцией, как надо эме кылыш керек деп. Ошондо мен ошону өзүмө алдым да, эртең менен келип өзүм штабты чогултуп туруп айттым, давайте вот так сделаем. Эл бизге макул болот. Биз биринчилерден баштап салдык. Таласты наркы башынан да, берки башынан да жаптык. Элге кайрылуу жазадым, элим колдоду, эл биримдикте ошол жердеги ар бир айылдан чыгып аткан көчөлөргө чейин кум төгүшүп, Таластын эли ушундай ынтымак менен турду да, элге действительно рахмат айтыш керек. Андай жаман убакта эл биригип, ушу колдоп, ишенип бизге, мага ишенип. Анан мен ушу ыраазычылык билип кетем, ошо бизде координатор здравоохранения Айжамал Эсенбековна. Мен менен только женщиналар иштеди чынында коронавируста. 3 ай жүрдүк го чын. Ошо женщиналарга рахмат айтып. Мен ошолорго ыраазычылык билдирем. Бакуштар күндүр укташкан жок. Биздин прокурорубуз Гүлмира Нурдинбековна, Кыял Баишевна менин орун басарым. Бакуштар күндө 2-3ге чейин у нас действительно уктаган жокпуз. Барабыз, тиягында биз жана Алмаз Арчыбек УУдун начальниги экөөбүз эртең менен биякта болсок, кечине Таластын аркы башында элдин духун көтөрүп отургула, бүт балдар действительно патриоттук эмеге сезимдер ойгонуп ошол жерде турдук да. Ошонун негизинен көрүп аттык эми кээ бир немелерде деле биз кылган ишти, эс чынын айтсам өкмөт бизден бир 20 күнгө кечигип жазып атты да. Биз алдык. Демек сиз сезген экенсиз да карантин келатканын. Карантин болгондон кийин биз оперативно ушунун баарын колдондук. Анан эл да жардам берди. Жана айтып атпайбы, мен жетекчилерим, мы все работали. Даже элементарно ушундай эме болуп калды, коронавирус күчүп атканда. Мен операция болуп калдым мойнуман. Эме жанагы жировик жарылып кеттир да. Если аны удалять этпесе, гноить этет дейт да. Ну, врачтар бардым, алдырбасаң больно. Жатып алайын десең, там народ без тебя тяжело будет. Баары сага ишенип турат. Анан ошондо хирургтар айтышты, Мурат Молдонович, скрывать этти, наркоз беришти. Они удалили, все. Анан уже тигип коюптур.
Эртең менен турсам вроде нормальный. Анан айттым, ребята, я дальше пошел работать. Ыйлайт байкуштар, мына Кудай турууга сурасаңар болот. Марат Молдонович жок дегенде 10 күн жатышыңар деп айттым мен да. Я тоже такой патриот да. Элим турат, кантип мен жатып алганым эди уят эме болуп аткан. Байкуштар ыйлап аркаман жүрүшөт. Ошо менен тигил жака барып, элге бир жерден сүйлөйм деп алып айрылып кетет, кайрат тигет, ошентип отуруп Кудайдын күчү менен элде ушум оюнума айып кетти, о такой неме. Ана зажило да, это все от Бога. Азыр ошондой жерде эл биримдикте болуп, ынтымакта болсо, мисалы үчүн ошондо көрүп аттыңар да, Кыргызстанда биз 94 күндөй кармадык, биринчи карантин ачылганга чейин. Тикебизден тик турдук, уйкуну көргөн жокпуз. Жана жетекчилер менен чоң акимдер иштешти, айыл өкмөттөргө рахмат, айылдык кеңештин депутаттарына ыраазычылык билдириш керек. Все они бир кишини карап турат да, как он поведет. Анан ошондой кезде же больницага жатып калсаң, же неме болуп калсаң, это нельзя да, чыдадык ошого. А ошол кезде канча деген биздин бир туугандарыбыз башка областтарда, республикабызда дүнүйө салып атты да. Таласта ошол менин жана жанымда жүргөн айымдар, жана мырзалар, жетекчилер, ушулардын баары чынын айтканда герой деп коюп, тили жок жоо менен согушканда они заслужили. Алар свой эмесинде. Эми анда эле мен аз билбейм, эми өкмөт карап аларга достойно бериш керек да. Кеп калдыңызбы? Аны жок, эми ал бүткөн коронавирус ал деле токтой элек да, эми азыр деле неме кылып. Они действительно стояли. Биз жанагы тили жок жоону действительно ошол менин бир туугандарым менен көкүрөгүбүз менен тосуп элибиз сактап аттык. Көрүп атпадыңар, күндө угуп аттык. Ар бир областтан 10 киши, 20 кишиден дүнүйө салып атышты, бапчылар ар күнүгө кетишип. Но биздин элибизди биз сактадык. Бул деле бул история, мен ойлойм, элибиз буну билет, биздин эмгегибизди билет. Анын үчүн эми Азамат, чыныгы губернатор экенсиз, элдик губернатор экенсиз. Таластан сизге чоң салам, рахмат сизге. Эми Марат мырза мындай да, Кыргызстан сиз үчүн, сиздерге үчүн, Кыргызстан сиз үчүн. Эми биздин Кыргызстандын сөзү негизи өнүгүш керек, мен ойлойм, ишенем. Эми биз ошентип иштебесек, башка немелер, жетекчилер действительно жанды чаап иштесек, батальондоп койсок болот экен. Ошол кезде мен иштедим, мен көрдүм да, 3 жылдын ичинде азыр көрүп атпайсыңар. Мен четинен эле айтып бердим. Канча деген жолдорду салдык, канча деген немелерди талаш шаары кандай эле. 3 жылдын ичинде мен мэрге айтчым, мен сен менен кошулуп кыла берейин, аты сага калат, иштейик давай. Ошентип отуруп, ну шаардын ичин баарын асфальт жасадык. Кийин эми айтышат жанагындай мен кылдым дегендер көп чыгат. Мейли ошолорго зато биз шаарыбызды, областыбызды, мына көчмөндөр оюнун өткүздүк. Ошондо да көрдүм, жана ипподромду куруп аттык. Бизге ошол кезде жана ипподромду куруш үчүн мамлекет отказ берген Гострой. Биз жетишпейбиз деп. Ошол кезде барып мен айттым, мен элиме обещать эткем 2018-жылы. Кышайган немеде жана аталарыбыз, апабыз мен силерге жаңы салып берем деп. Эми Кудай насип кылып калып, көчмөндөр бизден өтүп калып, анан мен президентибизге айттым, сиз бизге ушундай ипподром жок, Манасурду экиге бөлбөсөк өткүзө албайбыз. Давай кандай деди, биз сметасын беришти Гострой. Анан Гострой отказ берип калды. Биз ал ипподромду убактысына жетишпейбиз деп. Президент менен ачылыш болуп да. Анан мен келип айттым, Дастан Арсбековичке айттым, спикерге. Сиз айтыңыз, салайт. Таза болбой калса мени жумуштан алат деп. На ком поставил свою должность. Анан ошондо мен элим келип, жана сөздү элим айтканда, күнүгө 200-төн 300төн киши келет эртең менен жардамга. Мен ошолорду бөлүп кетирип калган эртең да апалар нандарын жаап келип атышты. Эл колдоду да. Ошо менен биз түтүлкү ошондой айтышып атты. Интернетте көрүп аттым, ипподром бүтпөйт. Кудай бар. Биз Манас атам арбага колдоду ошондо. Таза жүрөгүбүз менен иштедик. Ошону куруп бүтүп, жакшынакай кылып, эми ал до конца бүткөн жок, эми ичинде майда чүйк, но основной жумушун бүтүрүп биз көчмөндөрдү, мен ойлойм, өтө бийик деңгээлде өткүздүк. Кудайга шүгүр да ошонун аркасы менен. Бул деле чоң жумуш. Анан бизде өзү медицина тармагында көп иштер бар да, кылыш керек. Ошо коронавирустун убагында келген жана помощьтар болобу, бүт баары менен действительно ошол жерден туруп здравоохранение келди, здравоохранение. Айылдарга жана гуманитарный жардамдар келди, аким, айыл өкмөт соцзащиталар менен кошулуп, эң нуждающийларга биринчи бергиле деп бергизип аттык. Бунун баары жакшы болду бизде четко. Бирок ошонун аркасынан жана инвесторлор да келип атпады. Канча деген больницаларыбызды, канча деген скорый помощьтарды мамлекеттик бюджеттен эмес, элибиз аркылуу алдык. Келишет, сурайт, Марат Молдонович, Бакай атага эмне керек деп. Бакай атага 2 скорый алып берчи. Болгон кезде все, Марат Молдонович, бүтүрөбүз. Ошентип отуруп, азыр Кудайга шүгүр, бул эме эмес. Мы вместе с народом за вот этот
кыска 3,5 жылдын ичинде биз эми мондой болуп калды да, биз жанагы 19-жылы коронавирус башталып калбады ковид аягында мартта. Ошол кезден кийин иштеп калды, анан кийин көп эле основной ковид менен күрөштүк, убактыбыз кетти. Ну, полноценный где-то 1,5 года, 1,5 жыл иштедик го дейм. Эми оңдош керек. Талас кичинекей эле область, его можно куколку превратить да. Азыр мына жер үй иштеп атат. Жер үйдөн баягы бизде азыр Кумтөрдө Ысык көл областына 1% түшөт да, чистый немеден прибыли фондко. Бизде 2%. Эми ошол жер үй иштеп неме болгонго чейин таласты ыйгамдык өкүлдөр, мамлекет баары биригип мен ойлойм, бул кукла кылып бир Швейцарияга айландырып өсөк болот да, биздин жерлер Швейцариядан эмне айырмасы бар? Мен ойлойм, эртең кийинки келечекте менин балдарым, инелерим, кыргызстандык бир туугандарым бар, жакшынакай цивильный немеде жашаш керек да. Мы за это должны работать. Иштешибиз керек, бир гана талыкпас эмгек гана ийгиликке алып келет да. Мурат мырза, ошол жер үй деп калбадыңызбы? Сиз губернатор болуп иштеп турганыңызда бир текшерүү жүргөздүңүзбү? Талас элине, Таластын экологиясына зыян тийбейби? Мен ыйгарымдык өкүл болуп жүргөндө мен комиссия создавать эткем айерден. Жанагы менен кийинки ыйгарымдык өкүл Айбек мырза келди го, ошолор келишип хорошо да ачып бергенбиз, бирок ковид болуп калды, жер үйдө токтоду, биякта токтоду текшерген. Анан жанагы ачылгандан кийин ковид токтобой кайра неме кылганга чейин нондо болуп кетти, мен кетип калдым анан дальше. А так экологический безопасность боюнча айда проблема деле жок, нормально коркуш керек. Алдыга койгон максаттарыңыз, 1 жыл эс алдыңыз, кандай дем менен, кандай күч менен сизден эмнени күтсөк болот? Эми алдыга койгон максаттар азыр ой болуп атат, элде суранып атат, могу жогорку кеңешке баллотироваться эткенге. Чечкана шайлоого барайын. Шайлоого баргангачы, азыр ойлонуп, Кудай буйрса барабыз го дейм. Анан баргандан кийин да өзүм немен биз айтып атпаймынбы жана. Мындай суроо да сизге, баруунун максаты эмнеде? Кандай? Баруу, мен сиз суроо бербедиңизби? Эмне дагы иштериңиз калды деп. Мен азыр немеде жана кичи капка постун ачканбыз. Аябай кыйын болду да. Мына спикерибиз киришип, өкмөт киришип отуруп, эми Казакстан менен чечишип, это мен идея берип ушуну ачпай эмесе биздин чоң капкада Манас районунда билесиз. Ушу келатканда жана перевал эмеден платинадан өтөсүң, аэростратегический объект. Экинчиси азыр кар жаабай атат просто. Кар калың жааганда жана ушундай пробка болот. Биягынан да, тиягынан пост боюнча это мондой да кийин кыйналып кетиш мүмкүн да. Биз азыр кичи капканы ачсак, ачтык аны уже. Эми тудан ада линию протянули уже. Ошо мен иштеп атканда, эми аерге бир жакшынакай посту салып, казактар өзүнүкүн салып туруп, анан чоң грузовой машиналарды ошол жака өткүзсөк, аз Талас Тарас Суу Самыр жолунун экинчи этабы келе атпайбы? Экинчи этабын биз баягы Покровка менен кетиш керек эле, аны узартып, Тамыйык совхоз менен кете турган болот азыр Кыргызстан менен. Бул да чоң проект. Экинчиси жана Маймак станциясы мисалы үчүн ошону ачканга жетиштик. Ада ошо Союз тарагандан кийин жабылган. Эми Маймактын эли бизде Казахстанская железная дорога да. Бул бизге эмнени берет? Кыргызстанга бир эле Таласка эмес. Мына мисалы үчүн биздин азыр темир жол барып через Луговой жана Казакстан эмесин жолу атпайбы? Казакстандын жолу жана биздин Маймактан өткөн жол. Один поезд, один путь деп атпайбы? Жана дүйнө жүзүнөн шелковый путь. Биз ушул Алматыдан чыккан эшелонду мен ыйгарымдык өкүл болуп турганда Чунзин деген Кытайдын шаарынан тосуп алдык да биз бар. Это прекрасно да. И вот эта станция у нас не работала, иштеген жок да. Анан ушуну восстановить этиш үчүн да аябай колоссальный иштер болду. Тот же өкмөт менен, спикери менен, министрликтер чогултуп, ошону биз ачтык, ачканга жетиштик. Азыр станция работает да, бар Маймак станциясы ачылды. Ошол жерге курдук, налоговый, финансы, полиция бар, органдар отурат. Эми ошол жерге биз логистикалык центрлерди курушубуз керек да. Мен корейцтер менен меморандум түзгөм $20 миллион. Анан бизде жана жер чечилбей турган болчу, успейт этпей калдык. Азыр эми корейцтер менен сүйлөшкөн, ошол Кудай буйрса ыйгарымдык өкүлдөр менен сүйлөшүп айткам мен деле. Ушуну ишке ашырып эгерде биз логистиканы Маймакка коюп койсок, анда это жана один путь, один поезд, илгерки шелковый путь иштейт, эч жакка кирбейсиң, ал жерден биздин экспорт, импорттардын баары через Маймак кетсе, анан дагы бир коркунуч бар болчу ал жерде. Маймак станциясында жери жок, эге турган, биягы тоо, биягы суу. Анан көп Маймакта бир туугандарыбыз Казакстандын гражданствосын алып алганда, где-то бир около 50%ке жетейин деп койгон. А эгерде 50%-тен ашып кетсе, жана Крымдагы эле сурамакта,
жумуш жок. Алардын өмүр бою жумушу темир жол менен болчу. Азыр ошону ачып бердик. Аймактын эли бизге азыр 2 күнү разы болуп болуш керек. Бүт барып ошол жерден тамактанышып, вагондорду түшүрүп, жүктөп, азыр бар бирөө мен жүктөйүн десин, жүктөтпөйт эч ким. У жакта налажный система. Туура башка менен алектенишет. Ушундай иштер жасап бердим. Ошолорду аягына чыгарганга максат бар, эми Кудай колдоп, эл колдоп, эгерде азыр аттанып калып өтүп калсак, ошолор менен иштейбиз. Эми Таласта мен Канизаводдон баштап Кайнарга чейин каждый арыгын, каждый каналын, каждый адамын иштедик деп билем да. Там мне не надо придумать, там вот это делать. Везде все планы есть. Если Бог даст, иштеп калсак, мы дальше будем продолжать это. Кылышыбыз керек. Биз кылбаса, кто будет? Мы должны работать. Марат мырза, маектөрүмө келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Учурдан пайдаланып, ушул Талас элиңизге, деги эле Жумурай журтуңузга бир жакшы каалоо тилек айтсаңыз, жыйынтыктайлы. Эле эмне дейбиз, биздин эң биринчи максатыбыз элибиз аман болсун. Мына илдеттен эртерээк арылайык. Эң биринчи эле бул ден соолукта. Элибиздин баары ден соолуктуу болсун. Таластык бир туугандарыма айтарым, Кудай буйруса дагы көп иштер болот. Жүрөт эми. Таласты өнүктүрүшүбүз керек. Бир эле Талас эмес, Кыргызстанды өнүктүрүшүбүз керек. Ошолорго эми бизге окшогон эр азамат, жүрөгү күйгөн баатыр жигиттер чогулуп, мамлекетке жардам берип, ишти алдыга жылдырыш керек. Жылып эле жатат, но еще надо вперед быстрее. Биздин мамлекетте мондой убакыт жок, аз. Биз тез, бат, мондой билимдүү профессионалдар иштеп, родину надо поднимать, одним словом. Это родина, биздики, другой родины у нас нету. Ошого баарыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ак калпакчан аталарыбыздын, ак элечек апаларыбыздын батасын алып иш кылсак, мен ойлойм, мен ошондой болуп иштедим. Мен Кыргызстанды сүйөм, мен элим үчүн иштейм дегендердин баары ушундай болуп иштейбиз. Мен ойлойм, элибиз бизди туура түшүнөт. Эң кыйынчылык убакта ошо ковид келгенде элимди көрдүм, элиме баа бердим, элден айлансаң болот. Эл менен иштесең эл сени колдойт. Элиме ыраазычылык, аны чогуу иштеген, ошол кыйынчылык убакта иштеген кыздарга, эр азаматтардын баарына ыраазычылык билдирем. Учурдан пайдаланып, көптөн бери, 1 жылдан бери биринчи жолу чыгып атам. Эгерде эмнеге куттуктап айтса, кечирип койгула, возможность болуп калды ушул жерден. Силерге ыраазычылыкты билдирем, бирок дагы келечекте Кыргызстандын экономикасын көтөрүш үчүн, Кыргызстанда инфраструктураларды элибизге түзүп бериш үчүн баарыбыз чогуу элибиз менен бирге салым салабыз деп мен терең ишенем. Марат мырза, сизге чоң рахмат. Маектөрүбүзгө жакшы маек куруп бердиңиз. Эми элдик губернаторду эл өзү колдосо керек, эгерде шайлоого барып калсаңыз. Кудай буйрса, дагы көп чогулушуулар болот. Сизге ден соолук жана ийгилик каалайм. Чоң рахмат сизге. Достор, аты Назира Бердиголова. Толук маекти сиздер YouTube каналыма жана Instagram баракчаман көрө аласыздар. Көрүшкөнчө.